Бул Суу-Самыр Талас-Тараз жолундагы өтмөк ашуусунан кийинки тилке. Узундугу 300 метрге жетпеген жерге асфальт төшөлбөй калган. Долбоор боюнча бул жерде канал казылган. Бирок адистер арыктын нугун туура эмес өлчөшкөндүктөн суу жетиштүү көлөмдө өтпөй турат. Жыйынтыгында 800 гектар жер суугарылбай келет. Бул оңой эле да, мына. Даяр турубасы да туру, баары туру. Ушуну суу түптеп жалбай койбойду арба кургуп. Болорго суу келет, болду ушул суу келет, мына жака жетпейт да мына суу. Көйгөй менен Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев жеринде таанышты. Негизинен Суу-Самыр Талас-Тараз жолундагы бүтпөй калган эки тилкенин бириктиргенде узундугу 1 чакырымга жетпейт. Аны менен бирге каналдын дугун өзгөртүүгө да көп каражат кетпейт дешет жашоочулар. Анча бир миллиондогон акчаны деле керек жок. Бир экскаватор, бир хоо керек. Тетиги экскаватор менен тетегинде казып, топурагын бияка түшүрүп эле, турбасы даяр. Турбаны эле бир 2 метр түшүрүп койсо болду болчу. Бирде. Эч башка эчтеке жок. Белгилей кетсек, бул маселени эл өкүлү Бакыт Төрөбаев бир нече жолу парламенттик жыйында көтөргөн. Бирок өкмөт эч бир чара көргөн эмес. Мен ушул маселени көтөргөм сессияда. Ушундай жакшынакай жолду куруп келет, ушул 300 метрди аягына чейин бүтүрүп койсо болот эле. Бирок бизге маалыматтын негизинде айтышты, мына канал, ушул жерден жакшы канал дамба курулуп, анан көпүрө курулмакчы экен. Бирок бул ошол проекттин негизинде ошол көпүрө дамба курулушунда ушундай болгон. Эмне үчүн курулбай атат деп биз суроо бергенбиз. Азыркы транспорт министрлигинде 9 миллиард бюджети бар. Ушу 9 миллиард бюджетинен ушу 300 метрге акчасы жетпей калды деген ойдобуз. Суу-Самыр Талас-Тараз жолунун бүткөнүнө 10 жылга жакындап калды. Бирок 300 метрлик эки тилке жашоочуларга андан көп татаалдыктарды жаратты. Кайрылбаган жерибиз калбады дешет тургундар. Бирок эмнегедир майнап чыкпай келет.